Жалал-Абад шаарындагы Дина түнкү клубунда 9 сентябрь күнү кечинде жаштар арасында мушташ болуп, анда 3 жаран катуу сабалган. Алардын ичинен 26 жаштагы Мунарбек Бекешев Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасында жатып эсине келбей көз жумду. Калган экөө дээрлик 1 сутка бою дарыгерлерден тийиштүү медициналык жардам ала албаган айтып наразы болушууда. Отуруш керек экен, бирок эч ким жок, медсестрадан башка эч кимиси жок. Ошол жерде кыйла отуруп калдык. Күтүп отуруп, ар жактан тергөөчүлөр келип, нары тартып, бери тартып отуруп, убакыт көп өтүп кетти. Анан кайра бардык немеге, неврохирургка. Врач таппадык, ушундай десек. Детский отделение жакта окулист бар, ошого баргыла деп. Ага барсак ал таң калып, эмне ушундай жөн эле озеки эле направлениячысы жок эле жөнөтүп койду дейт. Эртеси күнү кечинде таяк жеген Бектур Султанмуратов менен Нурсултан Мырзакматовду достору Базар Кургон райондук аймактык ооруканасына алып барышкан. Ал жерде дарыгерлер кабыл алып, тийиштүү жардамын беришкен. Азыркы учурда жабырлануучулардын абалы дурус. Мен сиз менен жаракат алганда чайкалып, сотрясение ошол мээси чайкалган эне болду. Анан кийин көздөрү когала, баштары шишкен, улучшение кетти. Келген күндөр кусуп, башы айланып, ушундай болуп аткан болушчу. Азыр леченияларын алып атат. Жабырлануучулардын жакындары да Жалал-Абад облустук ооруканасынын дарыгерлеринин кайдыгер мамилесине наразы. Алардын пикиринде, ооруканага кайрылган ар бир бейтапка дарыгерлер медициналык жардам көрсөтүүгө милдеттүү болчу. Биринчи бир укол баш айланып жыгылып түшкөндө бир укол берип коюштур болду. Ошондо деле жанакы берки балага чуркап карашып, анын состояниясы тяжелый болгон үчүн аны карашыптыр дагы. Менукам ошол жерде өзүн жоготуп коюптур, бир эмес 2 жолу өзүн жоготуптур. Ошондой состояниясын көрүп дагы врачтар унчугушпаптыр да Жалал-Абаддачы. Ушундай кайдыгер караган врачтарды дагы бир жоопко тартып койсо экен деген немеде үмүт айтып атабыз да биз эми. Ал эми Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын директорунун орун басары Гүлбарчын Рахманова жабырлануучуларды дарыгерлер кабыл албай койду деген маалыматты четке какты. Ал бейтаптардын бири ооруканага жатуудан өзү баш тартканын белгиледи. Сотрясение деп жаткызуу керек деп айтканда бирөөсү өзү отказ кылыптыр, ошо журналга отказын жазып беришкен. Өзү жатуудан баш тарткан. Ал эми врач жок дегенге буга такыр кошула албайм, анткени медайымда дагы врачтар дагы өз ордунда болгон, тийиштүү жардамды өз убагында көрсөтүшкөн. Кырчындай жаш жигиттин өмүрүн алган мушташты милицияга дегенде эң баштык катары каттуу калган. Кийинчерээк ал 138-берине ден соолукка оор зыян келтирүүгө өзгөргөн. Окуяга шектүү катары 1997 жылы туулган Сузак районунун 4 жараны кармалып, 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал-Абад облусу.